Бул жер ылай эмес, же көлчөктөл эмес. Бирок бул жерден өтүүдөн баары коркушат. Ошентсе да өтүүгө аргасыз. Анткени бул негизги жол. Айылга бара турган башка жол жок. Жылыга мына битте сезондо минимум 20 течким түшөт. Бирок коңшулардыкы бар. Коңшуларга бир 10-15 тадан түшөт. Мен мектеп бардыгын шончодан түшкөнгө бир 100-150 мал түшүп кетет да. Жинжиген айылы Кызылкыя шаарынын чыгыш тарабында жайгашкан. Айылдын аты да кызык, бул жердеги болуп жаткан окуялар андан да кызык. 2 жылдан бери бул жердин тургундарын бир гана суроо чоочутуп келет. Качан, кимди жер жутуп кетет экен? Бул азил эмес, бул коркунучтуу чындык. Биз коркунучта жашап атабыз да, мына жолда ham жүрө албай калдык. Булар үйлөрдүн тагini казып алып коюп атат. Көмүрдү. Саар кечпей, качан бу чөгүп кетебиз. Шонун коркуп жашап атабыз да. Даже мына машина жүргөн жолго жүрүшкө ham коркуп атабыз биз. Балдарыбызды ham басырбай атабыз. Чөгүп кетет. Акыркы 2 жылдан бери Жинжигенде мына ушундай аңдар тез-тез пайда болот. Башында чөгүп кеткен жер мал жандыктарды жутуп жүрсө, былтыр адамды да жутуп кете жаздаган. Куткарып калышпаганда ал киши минген аты менен кошо жер астында калмак. Аты менен пасқа кетип бартып, жакшы бир аял пешенесине келе аткан экен. Угуп эле түшүп кетти. От аты менен түшүп кетти. Өзүнү зорго куткарып калдык, аты көмүлүп кетти. Кум шуулдап көмүп калат да сразу. Адамды зорго куткарып калдык. Ошого биздин талабыбыз мына ушу токтотуш керек. Биздин үйлөрүбүз ham чөгүп кетиши мүмкүн да. Абал барган сайын курчуп баратат. Жашоочулар бастан кадам сайын жер жутуп кетпесе экен деп калышты. Анткени эл басуучу чоң жолдор да чөгө баштады. Буна каттаган бул жолду да бир апта мурун жер жутуп кеткен. Ана жолдун битаси түшүп кеткен жери. Мына от кылып жолубуз түшүп кетти манаке. Мына жол күндүгө жүргөн жолубуз. Бул табияттын кубулушу эмес. Жер астындагы кара алтынды мыйзамсыз казуунун кесепети. Көмүркенин ар ким туш тараптан казып отуруп, мынтип жер опурула баштады. Жолдордо единственный бир жолубуз бар, мына айылга келип кеткен жолубуз бар. Ошол айылга келип кеткен жолубуздан күндүгө жүрөбүз. Кечеги болгон случай биз машина менен өттүк, кайра 20 мүнөттөн кийин кайра келсек, ошол өткөн жолубуз аңырайып түшүп жатат. Эми айыл элин коркунучка салган көмүркенин таржымалына токтололу. Кен казуу иштери 1937 жылдары башталган. Алгач Өзбекстан тарап көмүр казып, андан кийин Кыргыз АССРине өткөн. Ал маалда техникалык коопсуздук эрежелери сакталып, жердин чөгүп кетпеш үчүн атайын түркүктөр коюлган эле. Кыз көмүр болгондон кийин бул жердин астынан көмүр алынып бүткөн дагы мынау элге зыян келтирбеш үчүн бул жерде силик калтырган. Силик баягы мынау жердин асты отурбас үчүн. Же болсо ошол маалда алса болот эди. Эгерде ошол көмүрдү ошол силикти алганда бул үйлөр жок болуп отуруп калат. Ошон үчүн калтырган бу жерде. Ошон үчүн калтырган. А бул азыр эми келип алып мынандай четтен келгендер антип казып коркунуч пайда кылып атат. Мыйзамсыз кен казуу иштери акыркы 15 жылдын аралыгында башталган. Буга бардык жердегидей эле жумуссуздук себеп. Жергиликтүү калк жан багуу үчүн эптеп ар жерден оор казып, көмүр алып чыгып сата баштаган. Көмүр казгандардын тили менен айтканда апачилер кара алтын калдыктарын издеп, коопсуздук түркүктөрүнө чейин каза баштаган. Азыр биз Кызылкыя шаарындагы Жинжиген айылынын үстүндө турабыз. Бул жерде 1990 жылдан бери жергиликтүү аткаминерлер көмүр кенин казып келишет. Өзүңүздөр көрүп тургандай, акыркы 2 жылда ушундай чоң жаракалар пайда болуп, айыл элине чоң коркунуч туудуруп жатат. Жада калса бул жерде иштеген
жүздөй адамдын да эч кандай коопсуздук маселеси сакталган эмес. Уруксатсыз кен казгандар жер астына болжол менен 45-50 метр тереңдикке чейин түшүп көмүр издешет. Биз барганда кен казып жаткандарга күбө болдук. Эмнегедир баары камерадан качып сөзгө келген жок. Канча метр терең? Жинжиген айылында мыйзамсыз иш алып барган жалпы 37 көмүрүк казган жай бар. Биз барган учурда 10го жакыны иштеп жатыптыр. Ар биринде 15-тен 20га чейин киши иштейт экен. Коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан бир канча көмүр казган жаран мүрт кеткен. Бул секирет. Мисалы үчүн биз даже айылдын забойдун шахтага түшпөйлү, жакындатпайт даже. Түшүп көргөн болсок, мисалы үчүн биз бул нерсеге каршы чыгышыбыз мүмкүн. Буну түшүртүрбөйт. Бул турган нерсе. Тургундары түшүп иштеске жок да, отуз деп айтып коет. Бияка кет, бияка кет деп. Айылдын адамдар. Ушундай көмүр казуунун жыйынтыгында жер кыртышынан жаракалар жана аңдар пайда болуп тургундарды коркунучка кептеп жатат. Ансыз келгенсип айылдын жанындагы тоодунда чоң жаракалар пайда болуп, эртеби кечпей көчүп кетүү коркунучунда турат. 100 метр чыкпайт. Мынабы жолдун боюнда турганды көрүп атасыздар. Кече ошол турган забойдун алдыдан түшкөн ошо жол түштү, именно жол. Көрүп турасыздар, мына жолдун астынан казган забойдун алдылары түшүп, кечеги күндөгү болгон случай. Чөгүп кеткен жерлер. Анан трешиналарды тартып неттик. Мына кыр, мына жерде канчалаган кубометрдеги турган кыр унап кете турган болсо, бул даже мына айылга дагы барат бул уже. Айылды дагы көмө бериши мүмкүн жок. Буну уже погрузчик дагы башка дагы тазалабайт, уже бунун үстүнө сел келген болсо, биздин айыл уже жок болушка туура келет. Эми бул жердеги кен казуунун мыйзамдуулугуна токтолсок, 2017-жылы гана Гафуров аттуу жеке ишкер геологиялык чалгындоо иштерине лицензия алып көмүр каздырган. Бул одоно мыйзам бузуу болгондуктан экологиялык техникалык инспекциясы анын лицензиясын жокко чыгарганын айтууда. Шахтадан калган көмүр кен байлыгына сырттан ошол өзүм билендик менен киришип, көмүрдү жер үстүнө алып чыгышка аракет жасап жатышат. Бирок ал жердеги Жинжиген кен байлыгындагы бүгүнкү күндөгү абал аябай эле оор. Анткени ал жерде жер казылмалар, забой, жер казылмалар деп койсок болот. Аларда техникалык коопсуздук эреже сакталбайт. Ал жерде даже ошол коюлган вороток, бодяга, колдонгон курал жарактардын баардыгы колго жасалган. Өздөрүнүн кийген кийими, спецодеждасы туура келбейт. Анулай эле былтыр Исмаилов аттуу жаран геологиялык чалгындоо иштерине дагы лицензия алган. Бирок ал изилдөө жүргүзгөндүн ордуна казуу иштерин учурда улантып жатат. Ошентсе да тиешелүү мекеме эч кандай чара көрө албайт. Бүгүнкү күндө ушул Жинжиген көмүр кен байлыгына жеке ишкер исламдык тарабынан алынып келиптир. Геологиялык чалгындоо иштерине казып алууга эмес, геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө. Анан биз башкармалык тарабынан бүгүнкү күндө жеке ишкер исламдыкты пландык текшерүүгө 2019-жылдын 1-кварталынан планга койгонбуз. Койдук эле. Мораторий киргизилгендигине байланыштуу бүгүнкү күндө биз аймактарда түшүндүрүү иштери менен чектелип атабыз. Көмүр кендеги электр энергиясынын да коопсуздугу сакталган эмес. Электр сымдары ачык эле жерде чубалып жатат. Буга көмүр казуучу жайлардын мыйзамсыз иштеп жатканы себеп. Бул төнөкө үйрөндө ана кабелдер баргы? О, ачык жерлери бар, ана жерде жатат, майтети. Ана балдарды, майтеш өттети. Ойношот. Малды айдап келгенде малды кармап өлүп атат. Малдарды. Баланы кармабаса майлы. Буга чейин жергиликтүү тургундар бийлик өкүлдөрүнө бир канча жолу кайрылышкан, бирок жыйынтык чыкпай жатканын айтып, бийлик өкүлдөрүнөн бул көйгөйдү чечип берүүсүн талап кылышты. Ошого биз коргоо эле келат. Жашоо шартын бир көзөмөлдөп бир айылдарды аралап койбойсуздарбы? Аралап эле жүрөбүз. Сөзсүз эле ушул жерде кайсы жерде жыт чыкса жүрө бересиздерби? Каерде жыт чыкканын мен көрдүм сен. Карыңыздар, элди араламыздар. Биз өзүбүз аралайбыз. Эртең саат 10го түшүлөчүбүз туурабы? Онда төлөп. Төгүлбөйт. Жинжиген айылындагы мыйзамсыз көмүр каздыргандардын артында бир катар атка минерлер турганы эл арасында айтылып жатат. Бул мыйзамсыз уруулуктун артында азыркы мына Баткен областынын азыркы губернатору
бул Баткен Кызыкка шаары Жинжиген айылында Кызыкка шаарында өтө көп жерлерде ээлик кылган Абиш Калмурзаев турат. Ошого караштуу бир адамдын трансформатору бүгүнкү күндө иштеп атыптыр мыйзамсыз. Мыйзамсыз кен казгандардын артында турат делгендердин баш сабында турган облус жетекчисине телефон аркылуу байланыштык. Абиш Калмурзаев эл арасында жүрүп жаткан айын кептер тууралуу мындай деди. Тоба кылдым, Кудай билүү болгон болсо, кайтып Жинжигенде көмүр бар экенин да билбейм мен. Мен көмүрүңдү билбейм да, кайда көмүр бар экенин да билбейм. Мен сага айтып коеюн. Башка сөз жок. Сиз эле кабарыңыз барбы ушул боюнча? Жок, мен кабарым да жок. Кайдан көмүр казган жерин билбейм. Кызганын мэри бар. Ошодон сурагыла. Көмүр казуучу жайлар мыйзамсыз иштеп жатканын Кызыл Кыя шаарынын вице-мэри да тастыктады. Бир канча жолу жаптырса деле кайрадан иштеп жатканын айтат. Ошо забойщиктарга светти берген бул ноокаттын экотек службасы. Себеби нарядный подключение бергенден кийин Кызыл Кыянын рейси кааласа шону боло берет. Анын аркасынан бир жолу өлүмдөр да болду. Биз барган жерди жаптык да былтыркы жылы полностью жапканбыз. Мына бүгүнкү күндө ушул дагы маселе көтөрүлүп атат. Мына эл канча жазып келет, бизге арыз менен келген непосредственно комиссиянын составында чыгып ушул жерге чыгып атат. Вице-мэр комиссия түзүп көмүр казуучу жайларды кайрадан жаптыра турганын убада берди. Бирок бул иште мэриянын күнөөсү жок деп эсептейт. Кирип кеткен жерди. Ал билинип эле турат жолдун боюнда. Болгон единственный жолу бар. Я билем, мен башкадан келген жок, билем, көрүп жүрөм. Жок, болду, эртең барайлы ошо эртең дамес чечели ушуну туурабы? Ошо жерде Ноокат районуна карайт экен деп туруп эле өз жоопкерчилик. Мен Ноокат районуна карайт, мен качкан жок. Сен сөздү бурмалаба. Мен аркы жээк жакта айттым. Жиген айыл бизге карайт. Азырынча сөз болуп жаткан мыйзамсыз көмүр казуучу жайлардын качан жабылышы анык эмес. Ошол эле учурда өз алдынча кен казгандарды тыюу оңой иш эместиги баарына белгилүү. Андыктан Жинжигендеги көмүр кениндеги техникалык коопсуздукту орнотуп, айылдагы кооптуу кырдаалды жоюу зарылчылыгы турат. Ажибай Пайыздин уулу, Алишер Нышанов, Т-Медиа.